Ассаламу алейкум достор, мен Нарима, Чикагодан силерге ысык салам. Достор, азыр грин карта башталды. Грин карта деген 8 ноябрга чейин толтурууга мүмкүнчүлүк бар. Ошонун деген кээ бир суроолору, көбүнчө деген суроолор образование жөнүндө суроолор көп болуп атат. Канчанчы классты бүткөн аттестат менен тапшырса болот, негизи эле кандай кылыш керек деген нерселер жөнүндө деген суроолор көп болуп атат. Ошонун биринчи айтып кете турган нерсеси, ал жерде деген ар кандай отделдер бар. Биринчи деген 4-класс, 8-класска окуган аттестатым бар деген, анан кийин эмени 9-класстын аттестаты бар деген күбөлүгү бар. Андан кийин болсо аттестатым бар 11-классты бүткөн, андан кийин кандайдыр бир техникумда окуйм, же болбосо бакалавриатта окуйм, же болбосо докторантурада же аспирантурада окуйм деген ар кандай. Эми достор, ушул жерден тагыраак токтоло кетсек, биринчи нерсеси бул биринчи primary school деп турат. Primary school деген мен 4 эле классты бүткөм, же болбосо 8-классты эле чейин эле окуганмын деген жөнүндө документациям бар, документим бар дегенди көргөзөсүз. Андан кийинкиси бул деген high school болот. High school деген no degree деп турат. Бул 9-классты бүткөн күбөлүгүм бар. Көбүнчөсүндө ушул гана күбөлүк болуп атат да. Андан кийинкиси бул 11-классты бүткөн аттестатым бар деген, 11-классты бүткөн аттестатым бар деген сөз достор. Андан кийинкиси бул деген vocational school деп коет. Бул техникумду, 3 жылдык техникумду окуп бүтсөңүз, ошол жөнүндө дипломуңуз бар болсо, ошондо vocational school деп ошону белгилейт. Андан кийинкиси болсо some university courses деп турат. Бул эгер сиз университетте, бакалавриатта, 4 жылдык университетте, бакалавриатта окуп жаткан учуруңуз болсо, some university courses дегенди тандайсыз. Ал эми уже дипломуңуз бар болсо, бакалаврды бүтүп, уже дипломуңуз бар болсо, анда university degree дегенди тандайсыз. Дагы бир жолу, эгер окуп жатсаңыз some university courses тандайсыз, ал эми уже дипломуңуз бар болсо, анда university degree тандайсыз. Кийинки эле отделы болсо, бул some graduated level courses деген бар. Бул ошондой эле эгерге мастерди окуп, университетти бүткөндөн кийин дагы повышение болуп мастерди окуп атсаңыз, анда деген уже some graduated level courses тандайсыз. Эгер уже мастер жөнүндө дипломуңуз бар болсо, анда ушул мастер дегрини тандайсыз. Ал эми докторантура левелде окуп жаткандар some doctor level courses тандайт. Ал эми докторантура жөнүндө уже документи бар болсо, анда деген doctor degree дегенди тандайт. Бар. Бул жерден айтып кетүүчү нерсе, ошол документ сиздин жаныңызда болушу зарыл эмес да. То есть ошол документ үйдө бар экенин, деги бир жерде бар экенин билсеңиз болду да. Анын именно азыр жаныңызда болушу, же копиясы болушу, же дагы бир нерсеси болушу керек эмес. Главное, сиз ошол документти көргөнсүз, ошол документти алгансыз. 11-класстын аттестаты болсо, мен билем что 11-классты бүткөм, аттестатым бар экенин, ошол үйдө турат экенин, бир полкада турат экенин билем. Только карап коюш керек да, ошол каерде турат болду экен деп. Ошол бар болсо эле болду да. Азыр ал жаныңызда болуштун зарылдыгы жок. Ушул жерде турган 3-4 ушул колонкалардын ичинен ошол бар эле деп туруп эле, менде ушул бар деп эле птичка коюп коесуз, ошону тандайсыз, бүттү. Башка нерсе, эч нерсе кылбайсыз. Андан кийинки нерсеси болсо, бул эми кандай учурда сиз виза албай калышыңыз мүмкүн деген суроого келебиз да. Бул жерден айтып кетсем, 3-колонкадан кийинки негизи аттестацияларга, образованияларга виза берилет. То есть сиз 9-класстын аттестаты менен гана азыр жүргөн болсоңуз, анан толтургуңуз келсе, эмки жылкы май айына чейин сиз деген 11-класстын аттестатын алышыңыз керек. То есть азыркы учурда сиз билесиз, үйдө 9-дун гана аттестаты бар. Бирок может быть сиз деген колледжге тапшырып койгонсуз. Ошо колледжден деген 10-11-дин аттестатын сразу экөөнү бириктирип аласыз. Же болбосо заочно 11-де окуп атасызбы? Ушундай случайларда сиз тапшырсаңыз болот. Бирок эгер сиздин колуңузда 9-дун эле аттестаты болсо, анан башка эч жака окуу жайга тапшырбасаңыз, эмки жылы
май айына сиз деген 11 класстын аттестатын же кандайдыр бир 11 классты бүттү деген колледждердин аттестатын же дипломун албасаңыз, анда сизге толтурбай эле коюшуңуз керек да. Уткан күндө дагы сиз ал аттестатты, то есть сиз виза алуу мүмкүнчүлүгүнөн айрыласыз. Анткени деген виза только 11дин аттестаты болгон адамга же болбосо диплому болгон адамга же болбосо кандайдыр бир техникумду бүткөн адамга гана берилет. Достор, ушул жерде диплом десе элдер ар кандай нерсени айтат да. Мисалы, швеянын диплому бар, анан мен парикмахердин диплому бар, анан электриктин диплому бар, дагы бир канча нерсенин диплому бар деп. Ал дипломдор диплом деп саналбайт, достор. Ал деген кандайдыр бир курс деп эле айтып койсом болот да. Ооба, диплом берет, диплом деп тип айтылат, бирок деген ал мындай накта 9 жылдык же болбосо 4 жылдык же 5 жылдык диплом эмес. Ошондуктан алар жөнөкөй гана кагаз десем болот. Диплом деп бул жерден биз деген колледжде 3 жыл же 4 жыл окуган дипломду айтабыз, же болбосо университетте бакалавриатты 4 жыл окуп бүтүп, ошолдун основасында алган дипломду гана айтабыз. Жана же болбосо мисалы техникумда 3 жыл окуган техникумдун дипломдору гана диплом деп эсептелинет. Башка нерселер, башка дипломдор, достор, швеянын диплому, парикмахердин диплому же болбосо ашкарнада иштеген жана повардын диплому жана башка дипломдор, ал сизге гана керектүү диплом. Бул грин картага эч кандай тиешеси жок ал дипломдун. Диплом дегенде только эгер университетте окуп, ошол жакты бүтүрүп 4 жыл же 5 жыл окуп, ошол жактан диплом алган болсоңуз гана сиз диплом десеңиз болот. Башка учурларда ал диплом эмес. Ушундай суроолорго жооп берип кетким келди, достор. Жана андан башка дагы бул жерде грин карта толтуруп атканда 14 суроо гана бар. Грин карта толтуруу акысыз. Акысыз дегенде эгер өзүңүз толтуруп, баардык суроолорго өзүңүз жооп берип, ошол грин картаны өзүңүз толтурсаңыз акысыз. Ал эми башка бирөөгө толтурсаңыз, ал деген кандайдыр бир акыга толтуруп берет десем болот. Анан бул эч кандай эч нерседен зависит этпейт, достор. Бул дагы бир жолу айтам, бул лотерея. Ким толтурган, каерден толтурган, кандай кылып толтурган, кандай кылып жакшы туура форматта толтурган адамга гана толтуртуш керек. Ал эми сиз кандай мындай өзүңүз толтурганбы же агентство толтурганбы, ал лотереянын эч кандай жыйынтыгына мындай жыйынтык бербейт десем болот. То есть бул мен айткандай лотерея. Лотереяда ким утса ошол утат. Жөн гана бир гана нерсеси бул деген сиз туура жана так толтурушуңуз керек. Аты жөнүңүздү, туулган жылыңызды жана образование жөнүндө отделин, сиздин семейный статус жөнүңүздө отделин, ошол отделдерди туура так американский стандартка жооп бере турган форматта толтурушуңуз керек. Баарыңыздарга удачи демекмин, баарыңыздарга ийгилик, достор. Грин картаны толтуруңуздар, коркпоңуздар. Эгер бул грин карта чыгып калса, өтө жакшы шанс, Америкага келген шанстын эң бир жакшы жолдорунан десем болот. Баарыңыздарга ийгилик.